Аллах Таала сен аял кылып жаратып аткандан кийин сен акча тапсаң эле эркек болуп кеткендей болуп кыйын болуп кетпешиң керек экен да. Ошол оюнда кайра эле карасаң, ички дүйнөңдөгү жетпей аткан бир бакыт жөнөкөй эле текеберчилик сындырып, гордыняны алып туруп эле аял болуп калуу экен да. Анан аял болуп кээде макул, мейли, деп койсоң эле утуп кетет экенсиң да көп нерсени дагычы. Ошол нерсени кайрадан үйрөнүп баштадым. Мисалы үчүн мен ойлойт элем да, ой кызым кыйын деп койсо атам эле, мен кыйын турбаймынбы дегендейчи. Анан карап көрсөм мен 2 иним бар да. Анан бул оюндан кийин мен түшүндүм, мен ошол эркек балдардан жардам сурашым керек экен. Менден кичүү болсо дагы бул оюн мага айтып атат да, мен мамам кыйын болгон да өзү үй бүлөдөчү. Бирдеке болсо эле мамам сөзү менен эле баары укчу да. А мен ошол нерсени мындайча айтканда үй бүлөдө сындырдым да. Мен слабая, мен эжеси жөн гана катташ болоюн, бирок 2 иним баарын чечсин деп экөөнө жардам сурай берем. Мен кыла алам, бирок мен жардам сурай бердим. Береке келе берди. Анан 2 иним бат чоңоюп кетти да. Атам да көбүрөөк жумуш жасап баштады, үйдө күчтүү болуп баштады. Мына студиянын баарын өз колу менен атам келип жасап кетти да. Карасаңыз, бул жөн гана ушул ички сезимдеги, ичтеги бири-бирибизден суранып койгонубуз экен. Бул үй бүлөнү өтө бекем деген чоң бир система.